Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Сатиевич. Салык кызматы тарабынан былтыркы жылы 2020 жылы 176.019 пачка сигарет, 19.767.000 сомго изъятие болунган. Мен башка жагынан анда суроо берейинчи. Жалпы акциз канча чогулттуңар? Бир жылда, 2020 жылдын эсебинен. Алмаз Сатиевич, 20 жылы акциз салыгы боюнча тамекиден 4 миллиард 691 миллион сом чогулттук. Бизде эң негизгиси импорт производство жок. Эң негизгиси ири 5 компания бар импорт жасаган. А негизи 8 импортер бар. Дагы бир суроо. Ушул ЕЭК кирген мамлекеттердин арасынан эң төмөн акциз кайсы мамлекетте? Эң төмөн акциз салыгы Арменияда. Бул эгер сомго айландырсак 1881 сом. Калган ээсин өлкөлөрүн айтып кетсе, мисалы Россия Федерациясында 2700 сом, Казакстанда 2200 сом биздин акча менен, ал эми Белоруссияда 2789 сом. Эми өзүңөрдүн бааңарды мындай таянсак, азыр где-то 1,5 миллиард көмүскөдө экен да, акциз. Ошол эле позиция боюнча 4 миллиард деп атасыз, ошонун 40% 1 миллиард 600 болобу? Эми болжол менен ошондой болуп атат да. Эми болжол менен методикасы бардыр. Болжол это более точный эле прогноз болсо керек. Жок, методикасы бул билесиз да, бул аны санап чыгыш үчүн атайын баягындай ошол көз карандысыз изилдөө жүргүзүү компанияларын алып алып туруп чыгарылат. Ал эми мен айтып аткан сандар бул ушул официалдуу түрдө бизге киргизип аткан чоң компаниялар бар да табачны. Булар дагы ошол изилдөөлөр жүргүзүп турат. Ушулардын берген маалыматы боюнча айтып атам сизге. Эми контрабанда менен ким алек болуп атат биз билебиз да. Көрүнүп эле турат да. Ошо тамеки менен алек болгондорчу. Ошолор менен күрөшүш керек да. Ошо 1 миллиард 600 выпадение болуп атат. Жок дегенде 1 миллиардын көмүскөдөн чыгарып алсаңар, токуйлы доходная частька кошумча болмок да. Абдан туура айтып атасыз. Ошол биз сизге толугу менен кошулабыз. Ошондуктан өзүңүз билесиз, биринчи кезекте эң көмүскөдө турган продукциялардын түрү катары тамеки жана алкоголь болгондуктан быйылкы жылы 1-июлдан баштап биз маркировка киргиздик, цифровой маркировка. 1-январдан баштап ошол маркаланбаган, цифровой маркаланбаган тамекилер бүт оборотто тыюу салынат. Ушунун аркасынан көмүскөнү жабабыз деп ишенебиз.